4-cü etapta azırkı işlеген 3-cü etapta ança-munça formula çıka başlagan. Эми ошону биз дагы далилдешибиз керек, такташыбыз керек. Almanı mundar kuzartabız. Andan keyin mandarinni dagı şine kızartıp koyuşubuz gerek. Mınakey. Mına körөккө жарыктары пайда боло баштады. Эми негизги буюмубуздун ошентип мына мурункуга караганда экинчи этапка караганда, үчүнчү этапка караганда бул жерде алмадагы, мандариндагы, буюмдагы көлөмдүү формада өздөрүнүн түзүлүшүн аныктай башташты. Мына бул жерде биз жанагыдеки үчүнчү этаптагы буюмдардын образынын жалпы түзүлүшүн силуэттик гана формада берсек, мына бул жерде ар бири өзүнүн көлөмдүү формасында ачыла баштады. Ошентип биз ар биринин образдык түзүлүшүн бир бүтүндүктө түзүүгө жетиштик. Ушул жерден эми ушул жерде мына биз фонду алабыз километр жалпы фонду жогорутадан төмөнгөдөй, солдон оңдөгөдөй тартып коебуз дегенбиз. Мына моментип биз эмне болду? Жалпы фонду бердик. Эми ушул эле оңгө окшогон мунун алдындагы кездеме кездеме мынакей. Бул дагы көгүшүлүк түзүп муну бердик. Мына ошентип мынакей. Эч кандай бири-биринен ажырабаган, бир бүтүндүктө бир жерде коюлган буюмдун образы келип чыга баштады. Эми мына береки образдын жалпы түзүлүшүн дагы чыңдаш үчүн, дагы буюмдардын жалпы образдык гана түзүлүшү эмес, алардын фактурасы дейт. Эмнеден жасалгандыгы, кездемеденби, чоподонбу, мрамордонбу, мына ошол фактураларды ачууга аракеттенген боектордун исин издейбиз дагы 4-5-чи этапты бешинчи этабыбызда мынакей азыр тактайын өрөктөрүм өттүрүп мынакей кызылды тактадым, биягын көлөккө алып берим эметтим. Андан кийин саргыч кызылды дагы кичинекей эметтим дагы мына жагын каралдын кичинекей караттым. Мынакей образ ореки базабызды алсак, база мына жерде мынакей. Фонду да бизге карап коёду. Анткени фон буюмдардын көлөмдүү формасын алып чыгууга чоң жардам берет. Демек, мына жерден сиздер кылдатындай байкап көрсөңүздөр, тигил натюрморттогу буюмдар менен бул сүрөттү салыштырып көрүңүздөр. Окшоштуктар жагынан, анан көлөмдөрдүн чыгыш жагынан. Демек, бул жерде окшоштук натюрморттун жалпы көрүнүшүнө, анын турпатына реалдуу чагылдырылышы мына жерде уже кайталанып берилип атат. Мына караңыздар. Мен азыр эле 5-чи этабында ар биринин үстүнөн боектор менен кайрадан улардын күчүнө келтирип, көлөмдүү формасын алып чыгуунун үстүндө иштедим. Ошентип, мына жерден карап көрсөңүздөр, натуранын өзү менен, буюмдардын өзү менен тартылган сүрөттүн ортосундагы окшоштук барбы, жокпу?
Eğer okşaşlık olsa anda bu aldığında süreççi aldığında koyduğun maksatını işe aşırı aldı dep bağlasak bu. Demek bu yerde daha tolup bütüdür. Daha karışırız gerek bu yerde. Daha bu 5. etabına karap görüngüzler. Oşentip biz natürmortu tartuğunun mümkün bolsa ahırkı dep aytsak da bolot. Yol bolsa bunun varianttoluğun, etaptoluğun daha köpetsek de bolot. Birok al süret tartuğuçu çevirdin bilimine, dengeline yaraşı var. Demek buna yerde biz 6. etap bilen bitiriyoruz. 1. etap karap görüyoruz. Almanlık içindeki usulü dağınlaşıyoruz gereken. Almanlık dağınlap çıkarışıyoruz gereken. Müneke. Müneke tağıdık. Bu karası, kara kıskıltı oluşları. Ondan keyin ikinci mevzuda oraki bazını karap görüyoruzlar. Müneke bazındağı bir sürü bir çiz gerek buna. Jad buna çeyin karardın raketdağı biyagımda geleten uçkesin karayız. Buna karangıdır. Öze naturaga bir top jakındaşıp kaldı okşayt. Mandarinde buna karap görüyoruzlar. Tağolak bolup çıgat işte. Emi keptin keçiçi obrazdın küçüne çıkarıcı niyetse bu fon yana vazaga salıngan ak gezlemenin jalpı süretin kampasyak tüzülüşüne tazir etisine yarışıyoruz. Buna biz bunake fonduk içine kararttık. Bunake ak kezdimemiz ak bu dağına varıp kaşkayıp çıkarttı işte karap görüldüğümde ümittirip. Bu yağının dağı ümitiyoruz. Demek biz azı fondu verdik, cerdigin verdik. Şu cerdikten ak kezdeme kançalık bölünüp ketiyor. Yoksa ошонун менен бирдей гармонияны түзүп атабы ушуну карашыбыз керек. Демек мына жердики карартышыбыз керек экен. Мынакей тигинин менен бирин карартышыбыз керек экен. Мына бердик, анан пырыштары бар экен. Момундай кылдык. Мына ошентип биз анан столбнусын карайбыз. Мына түшкөн көдөккөнүн ичине карартады. Биз сиздер менен натюрморттун тартылышынын akırkı stadiyasına gelip kaldık. Bunu yerde bardığın bir süre karap çıktık. Bunu dağı koşup dağı tolukta bir işlevi de bulat. Toluk büttü degen iş seyrek gezdeşet. Oşonluktan bizden bugünkü aldığızga koygan maksatımız aldığızda turgan natürmorttun okşoştuğun beri aldık bu. Beri algan yokpuz bu. Je olbasa öz aldığızca söz tartkanda natürmorttorga darışı azırkı men sizlerge aytkanday etaptуулuk bilen başlasaňızlar bir top irattуулukta dagı bir top sawattуулukta dagı bir top mындай jagymdуу bolup tartılışı mümkün. Yönelet çatskındı kılıp bir yerine kızıldı, bir yerine sarını, bir yerine köktürüp çatskındı türlü işlesek andan jalpılıkты tüzgün, jalpı abroydu bergen, kandaydır jagymdуу natürmorttun obrazын aça alбай kalabız. Mına yerde karap kalabız. Biri bilen paydaşkan bir bütünlükteki obrazды biz sizler bilen bayqap oturabız. Demek natürmorttun tartılışı mına şunday prinsipte, mına şunday hükmede işsiz naşırlar. Oşentip bugün biz sizler bilen natürmort tartığı boyunca birinci tabağımızdı başladık. Buna görüp turasыздар. Birinci etabı karandaş bilen tartıdan başladı. İkinci etabı oşol buyumdardın jalpı öňünün jalpı tüstük
абыройын табуу менен башталат. Андан кийин 3-нчү этапта мынакей ошо буюмдардын өзүнүн ордуларын тактагандан кийин ар биринин көдөмдүү формадагы образын ачууга аракеттенген 3-нчү этап. Ушунакей фон ар биринин өзүнүн өңдүк эмелерин бергенбиз. Ал эми 3-нчү 4-нчү этапта мынакей буюм кадимкидей өзүнүн ордун ээлей баштады. Көдөмдүү, тогодок, жалпак дегендей, кызыл, саргыч, ак, көгүч дегендей мынакей экинчи. Үчүнчүсүндө мына бүтүп калдык уже. 4-нчүсүндө болушунча ижилдеп, иликтеп, ар тараптан салыштырып көрүп, монтип аяктады. Ошентип натюрморттук сүрөттөрдү тартуунун дал ушундай методикалык принцибинде, технологиялык ыкмасында сүрөт тарттыңыздар, сиздер жакшынакай сүрөтчүлүккө, сүрөт тартуунун жакшынакай эрежелерин өздөштүргөн болосуздар. Кош саламаттаныңдар, сабагыбыз бүттү.